Жетимдөө айылында курулган эмкана эңириде Зуракан айымды кубантты. Себеби дарыгер 35 жылдан бери биринчи жолу заманбай эмканада иштегени турат. Жакынкы күндөрү ачылуучу айылдык эмкана бардык шарттар менен болот. Анда ысык жана муздак суу жылытуучу системасы, керебеттер, тийиштүү медициналык жабдыктар менен камсыздалат. Долбоор Аристен Касамин долбоорунун негизинде ишке ашты. Ага $77 000 ашуун акча жумшалган. Арис программасынын Касамин долбоорун ушул жетимдөө айылы онлайн, офлайн добушу менен ушуну биз утуп алдык. Ушу проекттиничи эски ФАП иштен чыккан үчүн мына жаңы ФАП азыр быйыл буйруса мына 1-2 айдан кийин ишке кирет. Только котельный калды, ошол бүтсө анан кийин элге кызмат кылат деген ойдобуз эми. Рахмат, ушул биз мына мен иштегениме 35 жыл болду. 35 жылдан бери мындай жаңы заманбап ФАПты чындап биринчи жолу курулуп атат. Бул да биздин сыймыгыбыз, жетимдөө айылынын сыймыгы, элдин, журттун муктаждыгына байланыштуу аябай жакшы ФАП куруп берди. Буга чейин эскилиги жеткен медициналык мекеме 1936 жылы курулган. 2019 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан кооптуу деп табылып, жабылган. Андан соң айылдагы бала бакчанын бир бурчуна жайгашып, калкка кызмат көрсөтүп келген. Ушу мен иштегенден бери эле бар эле бул. Анан кийин 2005 жылы арабтар тарабынан капитальный ремонт болуп, бизге аябай жакшы ремонт кылып беришкен. Эми ошодон берки жылдагы салынган ФАП биздин эмебизге жооп бербей, мына айыл шартын билесиңер, бул жактан суу ташкыны келет, көчкүлөр жүрүп, мына ал жер сайга жакын болгондуктан быйыл ошо утуп алган Арис долбооруна бул зданиянын ордуна кайра эле ушундай капитальный ремонт кылып берели дегенде жооп бербей койду. Себеби бул ошол аварийный состоянияда келип МЧСтин адамдары келип текшергенде болбойт. Бул жакта эме жар бар экен, анан ичинен жаракалар кеткен. Бул жакта да көрүп атасыңар, ушундай акыбалы оор болгондуктан бизге айыл өкмөт тарабынан башка жер берилип, ошого жаңы ФАП курулуп жатат, курулуп бүтүп калды. Облус борборунан 114 чакырым алыстагы Кара Куз айыл өкмөтүнө караштуу Жетимдөө айылында 270 кожолук бар. Анда 1700дөн ашык эл жашайт. Жетимдөө эмканасы бүтүп пайдаланууга берилсе, заманбап болуп, тоо арасындагы калктын район же облус борборуна баруу барачылыгын азайтмакчы. Бул эски ФАПыбыз эскирип калганына байланыштуу кооптуу жерде турган үчүн жаңы ФАП элдердин муктаждыгы чечилип турат бир жерде. Эми биз районго барып келиш үчүн да бир гыла чакырым жол, ошон үчүн ал жерге жаңы ФАП түштү Аристин эсебинен. Азыр элдин муктаждыгы чечилди, жакшы. Бара-бара дагы оңолобуз буюрса. Биздин мына эски жаңы ФАП ишке берилип калса, Кудай кааласа, биздин районго каттабай, облуска каттабай бир жерден текшерилип, жакшы дары-дармектерди берип, бизге ыңгайлуу болгон, бизге жакшы. Врачтар жакшы кызмат көрсөтөт, жакшы. Биздин жерде эки врачыбыз жакшы кызматтарды көрсөтүп, ар дайым болуп келет. Өткөн жылы Кара Кулжа районунда медициналык кызматты жакшыртуу максатында район боюнча 4 эмкана курулушу жүргөн. Асылбек Тагайбек уулу, Азам Бузриков, Ош жаңылыктары.